Урматтуу бүтүрүүчүлөр, 2020-жылда силердин жашооңордогу эң маанилүү учурлар орун алып турат. 11 жыл окуган, билим алган, алтын уяңардан учуу алдында турасыңар. Ушул кезге чейин алган билимиңерди өркүндөтүү, чоң турмушка бет алуу албетте оңой эмес. Буга чейин ата-энеңердин камкордугунда, мугалимдердин көңүл буруусунда болсоңор, эми өз алдынча болуу мезгили келди. Алдыда жалпы республикалык тестирлөө турат. Аны ийгиликтүү тапшырып, каалаган окуу жайга өтүү үчүн болгон күч аракеттериңерди жумшап жатасыңар. Өткөн жылы Жалал Абад шаарынын бүтүрүүчүлөрү жалпы республикалык тестирлөөдөн эң мыкты көрсөткүчтөргө жетишип, шаарыбызды жакшы жагынан таанытып, сыймыктуу сезимдерди тартуулашты. Силерде ошол көчтү улап, мектепте мыкты билим алганыңарды көрсөтө аларыңарга ишенем. Ак жол каалайм. Келечегиңер кең болсун. Элдин, ата-эненин, мугалимдердин сыймыгы болгула. Ак жол сага бүтүрүүчү. Урматтуу биздин бүтүрүүчүлөр, баарыңыздарды бүгүнкү акыркы коңгуроо майрамы менен Жалал Абад шаардык кеңешинин жалпы депутаттарынын атынан жана жеке өзүмдүн атымдан кызуу куттуктаймын. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, кымбаттуу онлайн акыркы коңгуроо аземинин катышуучулары, ардактуу ата-энелер, сиздерди бүгүнкү салтанаттуу күнүңөр менен Жалал Абад шаардык билим берүү кызматкерлеринин атынан жана жеке өзүмдүн атыман кызуу куттуктайм. Быйылкы окуу жылда шаарыбыздагы 20 жалпы орто билим берүүчү мектептерден 9 классты 1838 окуучу бүтүрүп жатса, 11 классты 663 бүтүрүүчү аяктап, билим уям алтын бешигим демекчи, жалпы орто билимге ээ болуп, турмуш жолуна канат күүлөп сапар алганын турушат. Урматтуу кесиптештер, ардактуу мугалимдер, окуучуларга билим берүүдө ийгиликтерге жеткен педагогикалык жамааттардын, мугалимдердин эмгеги зор экендигин белгилейм келет. Окуучулардын ийгиликтери бул сиздердин эмгегиңиздердин үзүрү. Билимдүүнүн түнүгүн, билимсиздин күнү түн дегендей, окуучу мектептен билим гана албастан, таалим тарбия да алышат. Бүгүнкү күн баарыбыз үчүн кубанычтуу жана эсте каларлык. Анткени мектеп окуучулары жыл бою алган билиминин жыйынтыгы боюнча бир тепкичке көтөрүлсө, 11 класстын окуучулары экинчи үй болуп калган мектеби жана сүйүктүү мугалимдер менен коштошуп, ар бири өзү тандап алган кесипке темир канаттарын көйлөп уядан учканы турушат. Акыркы коңгуроо бүтүрүүчүлөрдү келечектеги даңгыр жолго чакырат. Өлкөбүздүн келечеги силердин колуңарда. Кыргыз мамлекетинин туусун алыска желбиреткен, мекенчил, билимдүү, ыймандуу жаштардан болууңарга биз терең ишенебиз. Сапарыңар байсалдуу болсун. Ак жол сага бүтүрүүчү. Урматтуу 9-11 класстын бүтүрүүчүлөрү, сиздерди Кадыр Шарипович Токтомурод атындагы Эл аралык университеттин жааматынын жана өзүмдүн атымдан куттуктайм. Сиздерге чың ден соолук, окуудагы ийгиликтерди, мына келе жаткан алдыдагы бүтүрүүчү экзамендерди ийгиликтүү тапшырып, келечекте бир жакшы өзүңүздөр тандаган кесиптин ээси болушуна чын жүрөктөн тилектешмин. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, атамгасын үйрөткөн, колуңарды жазганга көндүргөн мугалимдер, ак мектебиңер менен коштошуп, чоң ой тилектерди максат кылып, жаңы жашоого аттандыңар. Кийинки турмуш жолуңар байсалдуу болуп, өзүңөр каалаган кесиптин ээси болууга, алган билимиңердин арты менен эл жерибизге, мамлекетибизге, ак кызматыңарды арнаган кыргыздын чыгаан уул кыздары болууга, өлкөнүн өнүп өсүшүнө салымын кошкон инсан болушуңарды каалайм. Быйыл бүтүрүүчү 11 жыл окуп, мектептеги өзүңөрдүн койгон максатыңарды, жыйынтыгын, мугалимдерге ыраазычылыгыңарды, дагы башка ошол сиздерге окутуп түрткү болгон келечекке кадамыңарга коштогон адамдарга ыраазычылыгыңарды, акыркы коңгуроо деген ушундай официалдуу иш-чараларында токтогон баарыңыздарга белгилүү. Ошондуктан мен бүтүрүүчүлөргө силердин ушул мектептерди бүтүрүп келечекке аттанып аткандарга мен бир жагы куттуктайм. Жакшы бир келечек ээси болушуна тилектешпиз. Дорогие выпускники, вы знаете, я так волнуюсь, я так за вас рада, что вы заканчиваете школу в немножечко сложный момент, но все начинается со школьного порога. И я уверена, что вдаль вас поведет великолепная, прекрасная дорога,
потому что вы закончили школу в самом лучшем городе на земле. Это город Джалалабад, дорогие выпускники. Я от всего сердца поздравляю вас с окончанием школы. Удачи вам, свершения всех ваших надежд. Я думаю, что у вас все получится, ведь вас учили замечательные учителя, вас воспитывали замечательные родители. Я уверена, что ваше будущее будет прекрасным, и вы всегда будете с гордостью говорить: «Я жил и учился в родном городе Джалалабаде». Урматтуу бүтүрүүчүлөр, мен Абдулдаева Айназик. Мен үчүн 2018-2019 окуу жыл ийгиликтүү жылдардан болду. Мектепти алтын тамга артыкчылык бөлүгү менен аяктап, жогорку окуу жайга ийгиликтүү тапшырып окуп жатам. Сиздерге да дал ушундай ийгиликтерди каалайм. Ак жол сиздерге, бүтүрүүчүлөр. Дорогие выпускники, я, Караева Баяна, обладательница красного аттестата 2018-2019 учебного года. Хочу поздравить вас с успешным окончанием школы, пожелать вам больших-больших успехов в учебе, предстоящих экзаменах и при выборе профессии. С праздником вас, дорогие наши выпускники! Поздравляю вас с последним звонком. Вот и настало время для старта новой жизни, перемен и выбора. Пусть все лучше ожидает вас впереди, а воспоминания оставят теплый весенний след. От имени выпускников города Джалалабад хочу выразить огромную благодарность и признательность всем учителям. Спасибо вам, дорогие учителя. Мугалимдик бийик кесип чынында, илим жатат анын түпкү сырында. Агымгегин даңазалап таңташкан канчалаган калемгерлер ырына. Жалалабад шаарындагы жалпы мугалимдер эмгек жамаатына быйылкы бүтүрүүчүлөрдүн атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин асыл эмгегиңиздер биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө сактала бермекчи. Бар болуңуздар, урматтуу агай эжейлер. Эстегенде окуучулук күндүн баарын, арине бири-бириңди сагынарсың. Туйдуң беле ошол күнү силер үчүн, коңгуроо акыркы ирет кагылаарын. Жалалабад шаардык билим берүү бөлүмүндө 2019-2020 окуу жылында шаарыбыздагы 20 жалпы орто билим берүүчү мектептеринен 9-классты 1838 окуучу бүтүрүп жатса, анын ичинен өзгөчөлөнгөн күбөлүккө талапкерлердин саны 136 окуучу, 11-классты 663 бүтүрүүчү аяктоодо. Учурда жалпы орто билим берүүчү мектептерде 1058 педагогикалык жамаат эмгектенип келүүдө. Анын ичинен Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген мугалим 10, билим берүүнүн мыктылары 400. 2018-2019 окуу жылында жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен 6 окуучу алтын сертификатка ээ болуп, республикалык деңгээлде эң алдыңкы орунду камсыздашкан. Ал эми алтын тамга артыкчылыгы менен аттестатка 5 окуучу жетишкен. 2019-2020 окуу жылында жалпы республикалык тестирлөөгө 11-класстан 510 окуучу катталып, учурда онлайн форматта кызуу даярдыктарды көрүшүүдө. Алтын тамга артыкчылыгы менен аттестатка талапкер 63 окуучу да өздөрүнүн билими менен жогорку ийгиликтерди багындырат деген ишеничтебиз. Flex программасы менен Америка Кошмо Штатына 4 окуучубуз барып, эл аралык билимин алмашуу тажрыйбасы менен окуп келишти. Мектеп окуучуларынын предметтер боюнча олимпиадасынын областтык турунда 8 окуучу алдыңкы орундарга ээ болуп, учурда республикалык туруна даярданып жатышат. Анталиядагы 11-чи эл аралык олимпиадага Михаил Бабкин атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын 10 окуучусу катышып, жогорку ийгиликтерге жетишип, байгелүү орундарга ээ болушкан. Менталдык арифметика боюнча да республикалык, эл аралык сынактарда алдыңкы орундарга жетишип, шаардын намысын коргоп келүүдө. Окуучуларыбыз билим алуу менен гана чектелип калбастан, спорттук мелдештерге активдүү катышып, байгелүү орундарды камсыз кылып келе жатышат. Жалалабад шаардык билим берүү бөлүмү көп жылдан бери жылдын мыкты билим берүү бөлүмү сынагынын жеңүүчүсү болуп келе жатат.
жылдын мыкты мектеби 2019 республикалык кароо сынагынын жеңүүчүсү Сатыбалды Давлетов атындагы номер 14 инновациялык мектеп лицейи директору Мамытова Кульнара Мухамметовна. 2019 жылдын мыкты мугалими кароо сынагынын жеңүүчүсү Михаил Бабкин атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Абдылдаева Роза Маматаировна. Президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков быйылкы жылды региондорду өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялаганына байланыштуу билим берүү мекемелеринде акылдуу мектеп, коопсуз мектеп, электрондук күндөлүк, электрондук китеп жана 1 класска бала бакчага кабыл алууда электрондук каттоо иштери жүрүп жатат. Өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу окуучу менен мугалимдин ортосундагы кайтарым байланыштар Zoom, Telegram, WhatsApp аркылуу окуучулардын билим сапатын көтөрүүдө тынымсыз изденүүлөрүн арттырып турду. Жалпы республикалык тештирилөөнү алтын тамга иш-чараларын үзгүлтүккө учуратпай, өз нугунда өтүүсүнө да ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Жалал Абад шаарындагы номер 6 жалпы орто билим берүүчү мектеби, Раатбек Санатбаев атындагы номер 9 инновациялык мектеп гимназиясына жаңы типтеги стадион курулуп, пайдаланууга берилди. Жапон элчилигинин колдоосу менен Розазимов атындагы номер 13 жалпы орто билим берүү мектебинин ашканасына оңдоо түзөө иштери жүргүзүлүп, жаңы техникалык каражаттар менен камсыздалып, башталгыч класстардын окуучуларына ысык тамак уюштурулду. Урматтуу 2020 жылдын бүтүрүүчүлөрү, өлкөбүздүн келечеги силердин колуңарда. Кыргыз мамлекетинин туусун алыска желбиреткен мекенчил, билимдүү жаштардан болгула. Ак жол сага бүтүрүүчү жаш канат, бүгүнкү күн бир силерге арналат. Жакшылыктан үмүт үзбөй эч качан, аруу тилек зор максатка аттанат. Class
апамда